тамак жебей калдыбы? Же оюн каалаксып ойноп кетиштиби? Кой, өзүм чыгып. Тарбиячысынын жомогун конт коюп угуп отурган бул бөбөктөрдүн эң кичинекейи 2 жашта болсо, улуулары мектеп курагында. Бирок бир да жолу бакчага барып көрүшкөн эмес. Сүрөттөрдү ырдатап, жомокторду угабыз, эжебиз карнап түрдө гүлдү сунабыз. Күндү салып, тарбия билим алабыз, жайлоо бала бакчада көңүлдүү ойноп жатабыз. Ал эми бул ырларды балдар 2 күндө үйрөнүп алышты. Тарбиячылардын айтымында балдар өтө зээндүү, сабакты тез өздөштүрүшүп, кызыгуулары күч. 9-дан 12-ге чейин 3 сааттык программа менен уш жерден билим тарбия алышат. Эртең менен мисалы үчүн бүгүн математика сабагы боюнча сандарды санашты, дагы раздаточный материалдар таратып берип, ошол боюнча балдар иштешти. Ал эми түшкүсүн болсо түштө обедте үйлөрүнө барып келишет дагы. Саат 2-ден 5-ге чейин дагы башка сабагыбыз боюнча өтөбүз. Сөз өстүрүү боюнча, мисалы үчүн ырларды жатташат. Нарын шаарынын күн чыгышындагы Сейил булак аймагындагы балдар үчүн жайлоо бала бакчасын уюштуруу демилгеси Нарын шаарынын номер 18 Агдел балдар бакчасынын жамаатына таандык. Боз үй колубузга тигенден ушул жөн жата албастан ушул 5 бала болсо да, 10 бала болсо да ошолорго бир туура таалим, тарбия берип, бир ысыктын күнүнө какталбай бир жакшы бир маанай тартуулабыз келип, ушул идеяны айтсак, бизди колдоп, ушул идеябызды ишке ашырып берген демөөрчүлөргө, ошо биздин жетекчилерибизге рахмат. Колдоого аларлык бул демилгеге демөөрчүлүк кылгандар да табылды. Нарын шаардык кеңешинин депутаты Ырысбүбө Ибраимова балдардын боз үйүн керектүү буюмдар, оюнчуктар менен жабдып берди. Бала бакчанын ачылышына кут болсун, балдарыбыз келечеги кең болуп, өмүрлөрү узун болсун. 18 бала бакча, Агдел бала бакчасы бизге ушу кайрылды, жайлоо бала бакчасы ачылса экен деп, балдардан эмнени аямак элек, мейли деп. Ырыс атындагы бул жайлоо бала бакчасына Сейил булак аймагынан азырынча 17 бала тартылды. Бүгүн бакчанын кызыл тасмасы кесилип, Нарын шаардык мэриясынан шаардык кеңештен келген өкүлдөр куттуктоолорун жолдошту. Нарын шаардык мэриясы тарабынан балдарга окуу куралдары жана түрдүү оюнчуктар менен таттуулар белекке берилди. Сизге баарына. Лариса Калдыбаева, Дасан Кадыркулов, Нарын шаары.